Устазым иш баштап жатканда кылына турчу амалдардын машвара, истихара намазы, ата-энеден алына турчу дуа жана башка ушул сыяктуу амалдардын очеред кезекти кенен бөлүшү керек. Кандай болушу керек? Ушул тууралуу кененирээк айтып бериңизчи, суранычы рахмат. Жок, мындай. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биринчи биз кандай гана иш баштабайлыбы, адалбы, арам чечип алыш керек. Сиз кыла турган ишиңизчи, ошол адалбы, арамбы? Себеп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Яти заманун алан-нас", адамдар ушундай бир заман келет, "Ла юбал мар ма ахада минху", адам кош көңүл болуп калат деген. Каяктан тапсан мага бу баары. Не деп? Аминал халал, аминал харам. Ага баары болуп калат экен да. Адалданбы же арамданбы? Баары бир буга. Лиш бу акча тапсам болду. Шарият андай дейт, токто дейт. Ошон үчүн биринчи чечип алайлы, адалданбы же арамданбы? Адал болдубу? Нур үстүнөн нур. Арамга жакындабаңыз. Эми адалдан 2-3 чыгып калды. Мындай иш кылсак болот, мындай да иште кылсак болот. Мисалы, дыйканчылык деле кылсам болот, швея менен деле иштесем болот, курулушка иштесем болот. Мисалы, кандай гана иш болуп калбасын. Ошондо жакшы иштер 2-3 болуп кете турган болсо, истихара деген бар. Истихара Алла Тааладан жакшылык, ийгилик талап кылуу. Истихара намазын окуйсуз, дуасын кыласыз. Алла, мына ушул ишим дүнүйөмө, диниме, ахиретиме жакшы болсо буйругун, дүнүйөмө, диниме, ахиретиме жаман болсо, буну мени bundan узак кылып салгын. Кийин мен тагдырыма кайсы жакшы болсо, ошонун буйругун насип кылгын деген дуа, кыскасы, нускасы айтканда. Ошону дуа кылыңыз. Болду. 2 рекет намаз окуп, бисмилла деп баштай бересиз. Иншалла Аллага таваккул да кылыш керек. Жакшы иш чыктыбы? Болду. Фа иза азамта фатаваккал алаллах. Чечкенге келдиңизби? Аллага таваккал кылып, эми коркпой иштеңиз эми.